отурса эле көрбөй бирөө менен жетелешип, сөзсүз түрдө мени бирөө жетелеп басыш керек болчу. Бирок өзүм кичинекей кезимде түшүнбөптүрмүн да, көзүм жакшы көрбөгөн. Мен ошондой эле баардык элдер ошондой көрөт го деп ойлочумун да. Жашымда болсо көзүмө байланыштуу ошо мурун ошо Фрунзе шаары болчу. Фрунзеге атайын мектеп интернатка алып келип мени окууга тапшырышты атынан. Ошол жерде 7 жашымдан баштап 1-класстан 11-класска чейин окудум. Мектепте жатак мектеп болчу. Ал жерде жатып, окуп, каникулга болгону кышкы, анан жайкы каникулга кетчүбүз. Кышында бир 2 жумага, жайында болсо 3 айга. Калган бүт убакыт ошо мектепте өттү да. Бала чагым көбүнчөсү мектепте болду Фрунзеде. Апа, бардык адамдар сиздей сулуу жана мээримдүү болушабы? Ооба кызым, баардык апалар мендей сулуу жана мээримдүү болушат. Көргөндө деле мындай мен аябай жакшы көрчү эмесмин. 100% болсо көп болсо мен көп болсо бир 3% көрөт болушум керек да. Азыр баам боюнча мындай элес булас чоң предметтерди, кишинин бетин көрсөм, мына көздөрүн көрчү эмесмин, например, ошондой да. Чоң эле предметтерди көрчүмүн. Постепенно убакыт өткөн сайын зренияда түшүп баштады. Менин диагнозум негизи ошондой да. Убакыт өткөн сайын түшө берет. Аягында көздү лечение кылбаса, витаминдерди ичпесе, такыр түшүп кетет да, такыр көрбөй калам. Билбейм, мен ошо атайын көзү азиздер балдар окуган мектепте окуган үчүнбү, мага көп деле билинген жок. Аякта баардык эле балдар көрбөйт да. Баардыгыбыз бирдейбиз да. Чогуу эле ойноп, чогуу эле баардыгыбыз үйдү сагынып ыйлап, достошуп дегендей. Ошол мектептен баардык нерсени үйрөндүм. Тамак жасаганды үйрөтүштү, төшөк жыйнаганды үйрөтүштү, тиккенди бүт ошол мектептен үйрөнүп, биринчи барганда көнбөй аткам, анан воспитательдер, тарбиячылар, мугалимдер аябай жакшы мамиле кылып, биз ата-энебиздей эле мамиле кылышты да, бат эле көнүп кеттим анан. Негизи мага көп деле мындай оорчулукту алып келген жок да, көзүм көрбөй калган. Тогуз коргол оюнун үйрөтөм. Тогуз корголду үйрөнүш аябай эле оңой. Бул аябай кызыктуу оюн. Кел, кармап көрөбүз. Кармап колуң менен сезип көрчү. Бунун 9-10 чөйчөкчөсү бар. Байкадыңбы? Ичинде. Ортосунда эмнени байкадың? Бул деген эмнеге окшоп турат? Таш. А бул деген коргол. Ичинде могу чөйчөкчөлөрүн байкадыңбы? Ичинде ар биринде корголдор бар. Кармап көрчү колуң менен. Кичинекей чагымдан эле ырга жакынмын да, ыр дүйнөсүнө. Кичинекей чагымда эсимде, ошо радиолорду угуп эле, ырларды угуп, бир-эки эле укканда жаттап алып ырдап эле, анан конокко барганда да ырдап эле жүрчүмүн да. Мектепке келгенде дагы болгон мектептеги конкурстарга, мектептин ичиндеги болгон концерттерге, майрамдык концерттерге катышып жүрдүм. Биринчи хорго катыштым, анан хордон музыка сабагынан эжейим угуп көрүп, солистка кылды, хордун солисткасы. Өзүм кичинекей кезимде ата-энем айтып калчу, сен ким болосуң дегенде, ырчы болом дечкимин да. Ырга жакын болчумун.
ушундай улуу максатты көздөгөн каарманыбыз мектепти аяктагандан соң дароо Бишкек музыка педагогикалык колледжине тапшырып, Агудай опера балет театрынын алдындагы 2 жылдык студияда улантат. Кыргыздын улуттук аспабы болгон комузду үйрөтөм. Комузду карматып сага көргөзөм, сен буну сезип көрүшүң керек. Бул эмнелери? Бул деген комуздун кылдары. Комуздун 3 кылы болот. Бул жерде деген кулактары. Кармап көрчү, кулактары менен комуздун көзүнө оңдойт. Бул жакта 3 кулак бар окшойт, Ооба, 3 кулак жана 3 кылы бар. Ырчылык боюнча вокалдан сабак алайын деп атайын тапшырдым. Ал жерден Кайргүл Сартбаева эжекебизден сабак алдым. Алейникова деген жакшы вокалист мугалим эже бар болчу, андан сабак алып, анан ал жерде бүткөндөн кийин бизде ошо коомдо атайын медицинский академиянын алдында атайын 2 жылдык училище ачылган көз азиздер үчүн массаж бөлүмү. Ошол жерге дагы экинчи кесипти аркалайын деген максатымда тапшыргам да. Мынакей көрөрманы, 6 саны аман турганы адамзат пендеси, мынчалык билимге суусагандардын санына кээде гана эшилтип кабардар болобуз. 2 тизгин бир чылбыр кылып, кесип тандап билим алган каарманыбыздын жашоосунун мындай абалын көргөндө ойлонбой койбойбуз. Sen üçün oturdum gelettep men, sen üçün ырыларды жаздым менен. Кыргыз азиздер дүлөлөр коомунда БУПП номер 1 деген предприятие бар, ишкана. Ошол жерден өздүк көркөм чыгармачыл жааматы бар болчу да. Ошол жерге мен ырдаганы келгем. Ал жерде болсо мен келечектеги жолдошум ошо гитарада ойночу экен да. Гитарада ойноп, өзү ырдап жүрчү экен. Ошол жерден таанышып калганбыз. Ал жерден таанышып калып, анан ошо өзүнүн сөзүн айтып мага 3 жыл сүйлөшүп жүрдүк. 3 жыл сүйлөшүп, анан 3 жылдан кийин үйлөндүк. Шереси жүзүмдүн шарабындай, шиберде көлөкө дарагындай. Sen üçün olturdum gelettep men, sen üçün ырыларды жаздым менен. Мойнуңа тагылган шуруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Мээримиң кызгалдак гүлүндөй ай, эк ширкен эк нәзик үнүңдөн ай. Мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Келбетиң көлдөгү туруналардай, кериле басканын сүйүп карайм. Кездешүү бакыт болгон кезде, күзгүдөн жылбайсың чачың тарай. Консерваторияда окуп жүргөн учурда мен ошо өзүм профессионалдык сахнага чыгайын деген аракеттерди кылып баштадым. Өзүм атайын өзүмдүн энеме, өз энемдин көзү өтүп кеткен. Атайын энеме арнап ыр жаздыргам да, энеме деп аталат. Ошол ырды Максат Сулайманкулов агайым жазып берген. Анан дагы ырларды жаздырып, ошо концерттерге катышып баштадым да. Биринчи благотворительный кайрымдуулук концерттерге катышып баштадым. Анан ар кандай студенттик мероприятиялар болот го, жана
дворец спорта, филармонияда болгон чоң иш чараларга катышып жүрдүм. Бизде коомго Япониядан волонтер келген да, ыктыярчы Мацуда Шинжи деген. Ал киши менин ошо ырдагандарымды угуп калып, кыргызча ырдагандарымды. Анан сунуштаганда японча ырдап көрбөйсүңбү деп. Мен аябай кызыгуу менен кабыл алдым, анткени мен көп жыл кафеде да иштеп калдым да. Окуп аткан учурда кафеде параллельно иштеп жүрчүмүн. Кечинде музыкант болуп ырдап. Кафеде 10 жылдай иштедим. Анан ал жерде кафеде репертуар аябай чоң болуш керек да, көп тилде ырдачумун, англисче, итальянча, башка тилде, восточный тилдерде. Анан японча ырдап көргөн эмесмин. Анан кызыгуу менен кабыл алып, ал киши өзү сөздөрүн мага айтып берди. Мен жазып алып өзүм система менен бир жумадай жаттадым. Бир жумадан кийин келип угуп, аябай жактырды да, аябай таң калды. Акцент жок, японкалар, кадимкидей японкалардай болуп ырдадың. Аябай сонун болду деп, ошентип башталып калган японча ырдаганым. Ал киши менден бир күнү сурап калды, сенин эң чоң кыялың кайсы, кандай деп. Анан мен эң чоң кыялым ушу Японияга барып ырдасам дегем да. Японияга барып мени окшогон, менин тагдырлаштарым алдында ырдасам десем, ал киши жүрөгүндө сактап калыптыр. Анан 2015 жылы ал киши менен 2012 жылы таанышкам да. Ошондо 3 жыл өткөндөн кийин 2015 жылы Токио шаарында Японияда белгилүү ырчы Митарио деген ырчы бар. Ал дайыма бизге келип турат. Может, силер көп эл тааныйт болуш керек. Ошол киши менен эң биринчи концертибизди бердик Токио шаарында. Менин максатым өзүн өзү ашып кетти десем болот. Анткени мен өзүм сыяктуу эле көз азиздер, Японияда көз азиздердин алдында ырдайын дегем да негизи. Бул концерт болсо аябай чоң масштабтуу, Токиодо чоң залында кадимки эле баардык каалаган элдер келип, колдоп, ошо концертке катышып кетишти да. Япониянын маданияты менен байланышкан иш-чараларга катыштырып баштады ал киши мени. Япония менен Кыргызстандын 20 жылдык дипломатический мамиле достугуна карата филармонияда 2012 жылы бир чоң концерт болгон. Ал жерге катышып, посолдун атынан вербальная грамота алгам да. Мен япон тилин билбейм негизи, азыр деле аракет кылгам үйрөнгөнчү, бирок азырынча болбой атат, кыйыныраак болуп атат, убакыт жетпей атат. Өзүм негизи жаттап алып эле ырдайм да, бүт тилдеги ырларды. Сөздөрүн жазып алам, туура кылып, анан жазып алган сөздөрүм менен ошо аткаруучу менен кошо иштейм да. Ырды коюп алып, аны менен чогуу ырдап,
ар бир сөздү, ар бир тамганы туура келтиргенге аракет кылып ушундай репетиция кылам да. Бирок аябай көп убакыт кетет бир ырды жаттаганга. Буюрса япон тилинде өзүм кыргыз тилимдегидей эле ырдап калдым. Азыр ошо биз Кыргыз Азиздер Федерациясы деген организацияда иштейм. Бул организацияда бардык биз инструкторлор деп коебуз. Инструкторлор көзү азизбиз да. Бул организацияда 5 тармак менен иштейбиз. Бул брайль сабагынан жазганды, окуганды үйрөтүү, ак таякча менен басканды, компьютерди үйрөтүү, орус тили, анан өз алдынча үйдө өзүн камсыздоону үйрөтөбүз да. Ошонун ичинен мен ошо брайль сабагынан жазганды, анан окуганды үйрөтөм. Кыргызстандын бардык тармагынан, жети дубанынан көз азиз балдар кыздарды чогултуп, же мектепке барбай калган такыр, же болбосо кийинчерээк көздөрү көрүп жүрүп көрбөй калган балдарды кыздарды чогултуп келип, ошо кайрадан жашаганды үйрөтөбүз да. Бардыгын башынан үйрөтөбүз. Ошентип келип калгам. 2013-жылдан бери иштеп атам бул жерде. Ошо өзүмө бул жумушум дагы абдан жагат. Анткени биз бияка келген балдар кыздар аябай депрессияда келишет. Көздөрү көрүп жүрүп көрбөй калганда бул аябай кыйын да. Биз го мисалы төрөлгөндө эле көрбөй, биз үчүн бул көнүмүш иш да. Кийинчерээк көрбөй калгандар үчүн бул аябай кыйын. Ошон үчүн кайрадан жашаганды үйрөтүп, аларды бияка келгенде алар башка бир маанай менен келишет да, аябай чөгүшүп, бияктан кеткенде такыр башка маанай менен кетишет. Жаңы жашоого кадам таштап кетишет да. Ошонун баардыгын көрүп алып аябай сүйүнөм. Мен бул жерге сентябрь айынан баштап келдим. Бул Гүлмеженин колунда 4 айдан бери сабак алып жатам. Мен бул жерге биринчи келгенимде брайльча билбейчимин, билчү эмесмин, брайль системасын. Ушу эженин колунда башынан кайра мен алфавитти жаттадым брайльча. Ушу азыр брайльча жаттап окуп бүтүп, мен азыр китептерди окуп баштадым. Түгөлбай Казаковдун «Эсимде» деген аңгемесин үзүндүлөрүн окуп жатабыз азыр китапта. Жазганды, окуганды өз алдынча үйрөнүп калдым. Азыр күндүзчө мага Гүлүм эже, Гүлүм Касымбаева мага жол көрсөтүп берет. Мен уже окуп калдым өз алдынча. Гүлүм эже биздин ар бирибиздин өзүбүзгө башкача бөлөк-бөлөк мамиле кылат. Ошо менен бизге мисалы мен кайгылуу келсем, Гүлүм эже мени ар жактан бер жактан сөздөрдү айтып, менин көңүлүмдү ачып, анан кайра сабакты баштайт. Сабакта аябай көңүлдүү өтөт. Бизге жеткиликтүү жана бизге мындай бат сиңет айткып үйрөткөндөрү. Балалуу болгон бул өзгөчө аябай сонун сезим экен. Балалуу болгончокту өзүм негизи балдарга жакын эмес болчумун да. Анан өзүм балалуу болгондо эненин кадырын ошондо билдим да. Такыр башкача бир мээримдүү сезимдер ойгонот экен. Балдарың сен үчүн бул дүйнөдө эң кымбат, эң бийик, эң жакын адамдарың болуп калат экен. Ошо эненин мээрими балага болгон эң күчтүү мээрим, эң чоң сүйүү деп ойлойм да.